Кайрадан үрей учурган жол кырсыгы катталды. Бишкек Алматы жолунда жол кырсыгы катталып, анда 4 адам мерт кеткен. Кореяда кайрадан учак кулады. Буга чейин Кореяда учак кулап 179 адам каза болгон. Ош Бишкек жолунда үрей учурган жол кырсыгы катталды. Мында канча адам каза болгону айтылды. Дональд Трамп: Путин бизди алдап атабы жокпу? 2 жуманын ичинде маалыматты толук билебиз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түштүк Кореянын Пхохан шаарында аскердик учак кулап түштү. Бул тууралуу Yonhap маалымат агенттиги билдирди. Бүгүн 29 май жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:52 чамасында кулаган учакта 4 адам болгон. Кырсыкка учураган учак аскер деңиз күчтөрүнө таандык экени айтылды. Эске салсак, былтыр Түштүк Кореяда Jeju Air авиакомпаниясынын Boeing 737 үлгүсүндөгү учагы кулап 179 адам каза болгон. Токтогулда катуу шамал маданият үйүнүн чатырын учуруп кетти деген видео тарады. Социалдык тармактарда Токтогул районунда катуу шамал маданият үйүнүн чатырын учуруп кетти деген аталыштагы видео тарады. Андагы маалыматка караганда окуя 28 майда саат 17:00 чамасында орун алган. Видеодон туникенин бөлүктөрү жерде жатканын көрүүгө болот. Тийиштүү кызматтар азырынча бул тууралуу маалымат бере элек. Путин бизди алдап атабы жокпу? 2 жуманын ичинде билебиз. Трамп: эгер андай болсо, анда биз башкача жооп беребиз, деп кошумчалады Трамп. Чиркегичи ажырап кеткен. Алматы Бишкек жолунда жол кырсыгы катталып, 4 адам каза болду. 28 май күнү кечинде Алматы Бишкек унаа жолунда Узаныга шайылынан анча алыс эмес жерде адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 4 адам окуя болгон жерде каза болгон. Алматы облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча кырсык саат 18:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Түркстан облусунун 39 жаштагы айдоочусу КамАЗ унаасын айдап бара жатып чиркегичи ажырап кеткен. Чиркегич каршы тилкедеги Гелый үлгүсүндөгү жеңил унааны сүзгөн. Андан кийин унаа Kia унаасы менен сүзүшкөн. Республикалык маңызы бар Алматы Бишкек автожолу 45 шақырым, яғни шығыс бағыты. Жолда прицеп шығып кетіп, Легковойға барып ұрылған. Соның салдарынан 4 адам қаза тапқан. Яғни прицеп ажырап кеткен. Соның салдарынан Легковойға келіп ұрылған. Легковойда 4 адам қаза тапқан. Прицеп, яғни батыс бағытқа бара жатқан прицеп шығыс бағытқа встречке келіп ұрылған. Сонымен қатар екінші Легковойға келіп тиген, құлаған кезде Легковойдан жарақат алған адамдар бар, жеңіл. Қазір себебін анықтайтын боламыз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Турист шаардын так ортосунда заара ушаткан. Социалдык тармактарда коомчулуктун наразычылыгын жараткан видео тарады. Чет элик жаран күндүзгү убакта шаар борборунун так ортосунда адамдардын жана балдардын көзүнчө муктаждыгын ачык жерде аткарып жатканын көрүүгө болот.
Муниципалдык кызматкер коомдук жайда заара ушаткан үчүн 3 суткага камалды. Муниципалдык унаа токтотуучу жай жана базарлар муниципалдык ишканасынын кызматкери административдик жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу бүгүн 29 майда Ленин Риптен билдиришти. Буга чейин жумушчунун заара ушатып жатканы тартылган видео тараган. Милиция аталган жаранга майда бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Ленин райондук соту аны 3 суткага камакка алган. Укук коргоо органдары мындай аракеттер жоопкерчиликке алып келерин эскертти. Булак Серепкежи. Орусиянын коопсуздук күчтөрү мигранттарды кармоо үчүн дрон колдонушкан. Орусиянын улуттук гвардиясы Краснодардагы курулушта учкутсуз учактын жардамы менен жүргүзүлгөн рейд тууралуу кабарлады. Оперативдүү тасмадан алынган кадрлар дрон үйдүн айланасында айланып, ичинде учуп, жумушчуларды видеого тартып, алардын көчөгө чыгуусуна көз салып турганын көрүүгө болот. Андан соң дрон текшерүүгө чыгарылган адамдардын колонналарынын үстүнөн учуп жүрөт. Рейдтин жыйынтыгында руксатсыз иштеп жүргөн 14 адам аныкталган. Административдик айыптарды төлөгөндөн кийин Орусиядан чыгарылары белгилүү болду. Булак Карча медиа. Чек ара 50 чакырымда көрсөткөн камералар жана дрондор менен кайтарылат. Бул тууралуу чек ара кызматынын инженердик башкармалыгынын жетекчисинин ордун басары полковник Сапарбек Токтосунов билдирди. Анын айтымында учурда камералар чүй менен Баткенде сыналууда. Жакында аппараттар өлкөнүн бардык чек ара тилкелерине орнотулат. Быйыл чек ара кызматына 600 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, тез арада атайын зымдарды тартуу тапшырмасы коюлду. Учурда 3D торлор, тоолуу жерлер тикенек сым менен тосулууда, деди Токтосунов. Мындан тышкары чек араны асмандан көзөмөлдөөгө дрондор колдонулуп жатканы айтылды. Булак Спутник Эжи. Бүтүрүүчү кыз жупсуз калган. Бирок абалды баштапкы аскердик даярдык мугалими колдоо көрсөтүп оңдоп кеткен. Бүтүрүүчү кечесинде мектеп окуучусу вальс бийлеп жаткан учурда жупсуз калганы көрүнөт. Кыз жалгыз бийлеп жатканын көргөн. Баштапкы аскердик даярдык мугалими дароо ага жакындап жуп болуп берет. Кыздын айтымында аны менен бийлей турган өнөгө такыр келбей калган. Бирок мугалимдин бул адамгерчиликтүү кадамы социалдык тармактарда жылуу пикирлерди жаратты. Колдонуучулар анын боорукерлигин, камкордугун, өз убагында жардам бере билгенин белгилешүүдө. Бул окуя кайсыл шаарда болгону азырынча белгисиз. Булак Сокол медиа. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 миң сом акча чогулду. Ушул балама Түркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 миң дагы АКШ доллары жетпейт. Ошол балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.